Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн күнгө шейшемби 17 ноябрь. Биз силер менен кыргыз тил сабагын баштайбыз. Балдар, сабагыбызды көңүлдүү баштоо үчүн силер менен биз комплимент оюнун ойноп көрөлү. Бул оюнда балдар баарыбыз өз атыбызды тигинен жазып, баш тамгалары менен өзүбүздүн кандай жакшы сапаттарыбыз бар экендигин жазабыз. Мисалы, Асан деген атты ала турган болсок, Асан акылдуу, сабырдуу, амалкөй, намыстуу жигит. Мына ушул сыяктуу кылып балдар ар бириңер өз атыңарды жазып, баш тамгасы менен кеткен жакшы комплименттерди өзүбүзгө айтып, көңүлүбүздү көтөрүп, жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү силер менен өтө турган биздин тема ар бир кесип маанилүү деген тема. Балдар, силер келечекте кандай кесиптин ээси болгуңар келет? Ошондой эле кесип дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Ушул суроолорго мага жооп жаза кеткиле. Ошондой эле бүгүн биз грамматикада кесипти билдирүүчү поз, кер үчөөсү уланган зат атооштор менен таанышабыз. Кесипти билдирген зат атооч сөздөргө поз, кер мүчөлөрү жалганат. Мисалы, эмне деген суроого зат атооч жооп берет, баарыбыз билебиз. Иш. Ага биз кер мүчөсүн улаганда ишкер кесипти билдирүүчү зат атооч сөз келип чыкты. Эмне? Илим. Илим деген сөзгө биз кесипти билдирүүчү поз мүчөсүн уладык. Илим поз. Кызмат. Эмне? Кызмат. Кызмат деген сөзгө кесипти билдирүүчү кер мүчөсүн улаганда кызматкер. Ким? Кызматкер деген суроого жооп берди. Эмне? Өнөр. Өнөр дегенге биз кесипти билдирүүчү поз мүчөсүн улаганда өнөр поз кесиптин аты зат атооч келип чыкты. Зат атоочту силер ар дайым сабактарда өтүп жүрөсүңөр. Ошондой эле биз ошол зат атоочту бир эсиңерге түшүрүү үчүн кайталоочу сабак катары эрежесин жаза кеттим балдар. Көңүл коюп уккула. Зат атооч сөз түркүмү негизи зат атооч заттын атын билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет, балдар. Көптүк түрүндө лар мүчөсү кошулат. Зат атоочтун өзүнө тиешелүү морфологиялык белгилери бар, балдар, алар төмөнгүлөр. Зат атоочтор жөндөөлөт, жекелик жана көптүк санда колдонулат, таандык мүчөлөр менен өзгөрөт, ошондой эле жакталат. Зат атоочтор сүйлөмдө ээлик, баяндооштук жана айкындооштук милдетти аткарат. Буга чейин силер бул маалыматтар менен таанышсыңар, ошентсе дагы биз кайрадан эсибизге түшүрүп алдык. Теманы түшүндүңөр деп ойлойм, балдар. Ошол теманы түшүнгөнүбүздү эске алып, бул көнүгүүнү иштеп көрөлү. 20-көнүгүү экен. Ырды угуп, жуптарда кеңешип, кайсы кесип жөнүндө сөз болуп жаткандыгын айтып бергиле дейт. Элчи. Көрө билип алысты. Коргоп элдик намысты. Элчи болуп барсам дейм, өлкөлөргө алысты. Эл ишеничин актасам, эл достугун сактасам, дүйнөдөгү эң бир чоң өлкөлөргө каттасам. Бул кыргыздын уулу деп чыгып элге атагым. Келет менин дүйнөдө урмат менен жашагым. Бул биздин Кадыров агайыбыздын ыр экен. Бул ырды угуп көрдүңөр, балдар. Бул ырда кайсы кесип боюнча сөз болуп жаткандыгын аныктагыла. Үйгө тапшырма, балдар. Таяныч сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктап жазып келгиле. Биринчи сүйлөмдү мен толуктап берейин, үлгү катары. Калгандарын колдонулуучу сөздөрдү колдонуп, силер сүйлөмдөрдү толуктагыла. Биринчи сүйлөмдө элчи жоопкерчиликтүү болушу керек. Анткени ал элдик намысты коргойт. Түшүндүңөрбү, балдар? Ушул сыяктуу кылып колдонулуучу сөздөрдү мен бере кеттим. Китебиңерде дагы бар. Ушул колдонулуучу сөздөрдү кошуп, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Биз сабагыбызды WhatsApp аркылуу дагы улантабыз, балдар. Калган көнүгүүлөрдү WhatsApp'тан иштейбиз.
тапшырманы алдын ала силерге түшүндүрүп койдум. Баарыңарга эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Өтүлгөн темаларды балдар эсиңерден чыгарбагыла.